Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, баарыңыздарга ысык салам айтабыз жана бүгүн сиздер менен биз пластикалык хирург, врач, косметолог Мерим Давлетова эжекебиз менен маегибизди улантмакчыбыз. Бул жалпысынан жазгы мезгилде, жаз учурунда беттерге чыккан тактарды кантип алдын алыш керек жана кантип бетти ап-апак кылыш керек сүзмөдөй кылып, мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатсызбы. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Мерим айым, ушу бизге мурунку подкастта сонун бир маек куруп бердиңиз эле да, тактар жөнүндө. Өзгөчө жука терилер күндөн коргонууга көбүрөөк муктаж, аларга ушундай ар кандай пигменттер, тактар чыгат деп. Ушул жөнүндө бүгүн дагы маегиңизди улантып берсеңиз жакшы болмок эле. Кантип арылыш керек? Мага ушул арылуусу абдан кызык болуп турат. Анткени чындыгында ушул Кыргызстандан эле кичинекей мамлекет болгонубуз менен ар кайсы дубандарга барсаң, беттеринен эле билип койсо болот айымдын, кайсы дубандан экенинчи. Анысы кандай? Бизде шамал, кургак, күндүн нуру ачуу тиет. Мындай учурда кичинекей кезде кээде баягы курсакка тамакты кантип тойгуз керек деген учурда жашап жатканда бет жөнүндө ойлонбой деле калышыбыз мүмкүн. Бул учурда негизи кантип биз кам көрөбүз? Анан кийин шаарга келгенден кийин кыздардын бети мындай экен, кой мен дагы агартайын деп туруп, анан анча мынча кыздар болушунча укканынын баарын, интернеттен көргөнүнүн баарын колдонуп көрөт эмеспи? Сиз ошо адис катары бул жаатында кандай конкреттүү кеңештерди, ыкмаларды сунуштайсыз? Пайда болгон тактардан кантип арылыш керек? Мурдакы айтып кеткендей эле, эң биринчи бул күндүн нурунан сактанышыбыз керек, туура сапаттуу бет майлар менен. Базарда саткан бет майлар көбүн эсе такыр күндүн нурунан сактабайт да. Анткени көптөр айтат, мен сүйкүп атам го, эмнеге жыйынтыгы жок. Ушул жерден мисалы SPF деп туруп анан алабыз го, булчу? Ошол эгер сиз сүйкөп туруп, сүйкөгөндөн кийин эле бетиңиз так болуп атса, демек бул сапатсыз. Териңизге күндүн нурунан сактаган бет майларды түрлөргө бөлүнөт. Майлуу түр, кургак түр, нормалдуу, комбинированный, угри, купероз. Ар бирөөнүн өзүнүн бет майлары бар. Сиз көбүнчө бет майларды мен колдонбойм, эмнеге? Аны колдонгондон кийин мырзалар өзгөчө, бетиң жалтылдап калат. Же менин безетким көбөйүп кетет. Туура, эгер сиз бетиңизге туура эмес бет май, күндүн нуруна сактаганды тандасаңар, өзүңүздүн бетиңизден май ашып ташып атса, анын үстүнө дагы майлуу бет майды коюп койсоң, сөзсүз түрдө бетиңе безетке чыгып кетет, көбөйүп кетет да. Ошондуктан жөн эле биримсиз адам сиздин териңизге бет май тандабаш керек. Врач-дерматолог сизге теринин түзүлүшүн түшүнгөн адам тандап бериш керек да, ошондо жыйынтык болот. Бул биринчи. Экинчи, түшүп калган тактарды кантип агартыш керек? Көбүнчө сывороткалар жакшы агартат. Сыворотка бет майга караганда эмнеси жакшыраак, анткени ал суюк болот дагы, теринин терең катмарына кирип жакшыраак агартып берет. Биздин клиникада эң биринчи Израилден окуп келгенде Израилдин косметикасын алып келгем, Кореяда окуп келип Кореяныкын алып келдим. Бирок ал жерде жакшы иштеп, Кыргызстанда жакшы иштебейт да, эффектин көрсөтпөйт да. Эмнеге деген суроо мага туюлду, жаралды. Израиль, Кореядагы бул өтө влажный, нымдуу өлкөлөр экен да. Анан алардын косметикасы ошо нымдуу өлкөгө арналганыраак экен. Көбүнчө жанакы сыворотка түрлөрүндө жидкий форма болгондорчу. Биз тоолуу аймак, кургак, бизде естественный водоем көлдөн башка жок да, океандарыбыз жок. Тоонун так чокусунда кургап атат да, бетибиз күндүн нуруна тийип атат. Ошол себептен Италияныкы күнү ачуураак дейт экен, бизге окшошураак экен да. Анан европейский чоң Элдан деген ушул фирмалар бар экен, косметический компаниянын, алар тоолуу аймактуу, тоолуу ушу күндү жерге атайын косметика чыгарып тур. Мен муну эң биринчи Москвадан жүрүп, чоң выставкадан восстанавливает кожу после длительной инсоляции деген сөз экен да. Териңизди күндүн нуруна күйүп калгандан кийин өз калыбына алып келүүчү бет май, сыворотка. Ушундай да болот экен деп ойлодум да, анткени восстанавливает деп. Жана күйүп калган сонун ичинде ожогдон эле эмес, бул ар бир терини алып келген. Ошол сыворотканы дароо өзүм сатып алдым, өзүмө жакты. Дагы 50-нү сатып алдым. Бизге ар дайым келген кардарлар колдонду. Кимдин терисинде кара тактар бар. Колдонуп көрүлө, ошол сывороткадан жакшы жыйынтык көрдү. Бети агара түштү. Анан ошону Кыргызстанга алып келиш бирок өтө оор болду. Эмнеге? Алар Кореядан, Израилден сатып келе сатып берсең, бул жерден алар
силер биздин бул документтериңерди даярлагыла. Биз силерге косметиканы жиберебиз, силер Кыргызстандан жана лекарственный обороттордон безопасность деген бизди сертификациядан өткөзгүлө деди. Анан силер өзүңөрдүн клиника экениңерди жактагыла, анткени бул профессионалдуу косметика болгондо бир гана дерматологдор сатат деп. Ошентип 2 жыл бул компания менен сүйлөшүү болду. Аздан алып келип сата бердик. 2 жыл сүйлөшүп, анан Кыргызстанга ошол Кыргызстандын күнүнө, Кыргызстандын климатына, аба ырайына ылайыктуу болгон мыкты жыйынтык берген косметиканы алып келдик да. Россиянын косметикасы жеке менин оюм боюнча эми жаман көрүшпөсүн, бирок Москвадан чыккан косметика мен да колдонуп көргөм, алар такыр эле болуп кеткен да. Анткени алардын ушунча Европаныкы ушунча тажрыйбасы бар. Алардын мектептери, университеттери жана исследовательский база деп коет, лабораториялар ушунча күчтүү экен да. Анан ошол жерден алып келип азыр сатып, бир гана косметикадан алыс жашаган айымдар, тоодо жашаган айымдар ушул косметиканы алып эле жакшы жыйынтыктарга жетип атат да, ушул өзгөчө агарткан боюнча. Андан дагы мен ошол аппараттары тууралуу сөз кылгым келип атат да. Тазалап, мисалы таптакыр күчөп кеткен учурда, бетин толугу менен кара тактар басып кетсе, аппараттардын жардамы менен тазаласа болобу аларды? Эгер сиздики ошо мелазма, меланодермия болсо, пико лазер деген жаңы аппарат келди, ошо менен кетирсе болот. Фототерапия менен чоң тактарды кетиргенге болбойт да. Сепкилдерди бирок аппарат менен мыкты кетирсе болот. Мен сиздерге азыр ошо сүрөттөрдү жиберип коеюн, ошолорду көрсө болот да. Пилингдер менен да кетирсе болот, бирок Кыргызстанда химикалык пилингдер кайрадан эле көп колдонгонго болбойт. Эмнеге? Химикалык пилингдер сиздин териңизди жукартып салат. Жукарды күндүн нуруна сизге кайра туруштуулук бере албагат да, кара так болуп калышы мүмкүн. Ошол заманбап Кореядан эң акыркы аппаратын $91,000 алып келдим. Эң жакшы жыйынтыгын берет өзү. Ошолор менен кылып атабыз, бирок ал аппараттардын баары тең кышкы мезгил. Азыр жазгы жайгы мезгил. Сөзсүз түрдө тактарды кетиришиң керек, токтотушуң керек. Бул витаминдер менен, анан фитиновый пилинг деп айтып кеткен пилинг менен эң сапаттуу сонун кылып кетирсең болот да, жазгы жайкы убакыттагы. Мисалы, косметологко бара албаган, тоолуу аймактарда жашаган айымдар болот эмеспи? Аларда көбүнчө колунда эмне бар? Айран бар да. Канчалык деңгээлде бул айранды колдонуу туура болот? Айранды мен жакшы көрөм. Эмнеге? Анткени айрандын ичинде ошо молочный кислота деп коет, ошо кычкылтектер бар. Алар бетти эми аппапка кылбаса дагы кармаганга жардам берет да. Бирок эгер сиздин териңиз өтө жука болсо, айран эмес каймак колдонуңуз. Эгер майлуу болсо анда каймак, анткени ал кургатып териңизди кургатып коет да. Ошондон тышкары бадыраң дагы абдан жакшы, петрушка да жакшы. Петрушканы өтө майдалап, жана бинттин ортосуна салып аябай жанчып туруп, анан ошолорду беттериңе койсоң, свежий кылып жазсаң да абдан сонун жыйынтык болот. Бул канча убакта бир кайталанышы керек? Канча күндө сайын деле кыла берсең болот да. Анткени зыян жок, бул натуралдуу да, күндө сайын кыла берсең болот. Бирок сиз айтып кеткендей ошо тоолуу аймактагы айымдарга, тоолуу аймакта жашаган айымдарга биздики доставка бар. Телефон чалып, терисинин сүрөтүн жиберет WhatsApp'тан. Биз карап көрүп туруп, ылайыктуу болгон бет майларды салып ийебиз. 1-2 күндө сизге эң сапаттуу, эң сонун умывашка, сыворотка бет майлар жетип. Мага баасы кызык болуп калды да. Анда бул ушунча эмгек менен келип атса. Алыстан келгенби? Эң сонун суроо болду бизге. Ошол Италия менен сүйлөшкөндө мен айттым, косметикаңар абдан сонун экен. Биринчи эптеп саттырага алдадым. Анан сатып баштаганда айттым, биз страна третьего мира, биз өтө жакыр өлкөбүз, өтө кымбат болгондо биз сата албай калабыз. Силер мен көп сатып алайын дедим, оптом сыяктуу кылып, бирок сиз бизге өтө арзан кылып бергиле деп аябай сурандым. Суранганда Кыргызстанга арзан кылып бериркен, бирок көтөргүлө баасын деп биз азыр мажбурлап кыйнап атат. Макул көтөрдүм деп Инстаграмга жазганда кымбатыраак айтып коем, мындай баасы болсо 500 сомдон 3,5 сомго чейин да. Азыраак объемдор 500 сом болот, чоңураак объемдор 3,5-3,000 сомго чейин болот. Күндүн нурунан сактаган бет май 1800 сомдон 2,5 сомго чейин. Бирок сиз 1 жыл бою колдоносуз. Арзандын тузу татыбайт дегендей, арзан косметика, Кореядан деле алып келген косметика
3,5–4 миң сомдон өйдө болуш керек сапаттуусу. Көбүнчө базарда саткан корейский косметиканы аныктап келгенде бул Кытайдан эле алып келип Корея деп жазып сата берет экен да. Ал болбойт. Алардын жыйынтыгы болбой калат. Анткени Корея өтө алыс өлкө, анан ал жерден бетер бизге келгенче сөзсүз түрдө кымбатыраак болот. Анан арзандыгынан качпастан сапаттууга качкыла деп айтмакмын да. Анан биз болсо көбүнчө косметикалар биринчи Москвага келет, Москвадан Казакстанга келет, анан Казакстандан Кыргызстан сатып алат да. А мен чуркап жүрүп биринчилерден болдук, заводдун өзүнөн сатып алган адамдарданчы. Ортомчулары жок. Өтө чоң эмгек болду да айтсам болот. Атайын юристтерди подключать эттик. Анткени 1 миллион договорга кол коюлду го Кыргызстанда официалдуу түрдө сатыш үчүн. Чоң рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Коштошобуз. Суроолор болсо ылдый жакта комментарий кылып калтырыңыз. Кайрадан амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.